Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Енисей кыргыздарынын социалдык экономикалык турмушу. Сабактын планы: Енисей кыргыздарынын чарбасы жана кесиби. Жазуусу: Орхон Енисей жазуулары. Таластагы жазуу эстеликтери. Енисей кыргыздарынын салт санаасы. Кыргыздардын чарбасы жана кесиби. Кыргыздар комплекстүү чарба жүргүзгөн. Малчылык кылышкан. Жылкы, төө, уй, койлорду багышкан. Ошондой эле дыйканчылык кылышкан. Буудай, таруу, арпа, кара куурайларды айдаган. Балык оолоочулук, аңчылык кылышкан. Тоо токойлуу жерлерде бугу, элик, кара куйруктуу теке жана башкаларга аңчылык кылышкан. Ошондой эле тоо-кен иштетүү дагы өнүккөн. Алтын, күмүш, темир, жез, калай, мышактарды өндүрүшкөн. Бөтөнчө темирди жакшы иштеткенди өздөштүрүшкөн. Енисей кыргыздарынын соода жолу. Енисей кыргыздары Борбордук Азияны басып өткөн Улуу Жибек жолу аркылуу соода жүргүзгөн. Бул Кыргыз жолу деп аталган. Ал Турпан оазисинен башталып, түндүккө Тувага кеткен Енисейдин агымын бойлоп, Ажонун хан тактысына чейин жеткен. Соодагерлер кыргыздардан жылкы, аң тери, мускус, башкача айтканда жыпар, мамонттун казылып алынган сөөктөрүн, жыгачтын баалуу сортторун, кан темирден жасалган курч курал-жарактарды сатып алышкан. Кыргыздардын темир куралдары өзгөчө бааланган. Тыйын чычкандын териси соода жүргүзүүдө акча бирдиги катары роль ойногон. Кытай Чыгыш Түркстандан жана Согду Чүй-өрөөнү менен соода жүргүзүшкөн. Ал жактардан кездемелерди, жүзүм шарабын, асем буюмдарын алып келишкен. Енисей кыргыздарынын темир куралдары. Кыргыздарда Саян, Кузнец тоо кендеринен жана Миң-Өзөн талааларынан темир казып алуу негизги орунду ээлеген. Темир кендерин Енисейдин жээктеринен жана анын куймалары Абакан менен Тубанын бойлорундагы кызыл карагайлуу токойлор каптаган кумдуу дөбөлөрдө эритип алышкан. Бул жерлер азыр Кыргыз узанган жер деп аталат. Кыргыз вазасы. Карапачылык кыргыздарда бийик деңгээлге жеткен. Кыргыз вазасы деген ат менен белгилүү болгон бир топ идиш аяктар жасалып, башка элдерге таанылган. Енисей кыргыздары патриархалдык чоң үй-бүлөлөрдө жашашкан. Көп аял алуу адаттагы көрүнүш болгон. Кийимдери ар кандай кездемелерден, терилерден тигилген. Дөөлөттүүлөр кырлары жогору ийилген шоңшогой саймаланган ак калпактарды, кемселдерди кийишкен. Енисейлик кыргыздардын өлүк коюу ырым-жырымы жөнүндө Бичурин өлүк коюу учурунда бетин тытышпайт. Тек маркумдун денесин 3 катар кылып оройт да аза күтүп ыйлашат. Андан соң табытты өрттөшүп, сөөктөрүн чогултуп, 1 жылдан кийин жерге коюшат деп жазган. Ак сөөктөрдүн мүрзөсүн айланта таш менен көтөрүшүп, бийик кылып топурак менен үйүшкөн. Бул чаатас, башкача айтканда жоокер таш деп аталган. Чаатас мезгили 7-8 кылымдарга тиешелүү. Енисейлик кыргыздардан калган археологиялык маданиятты камтыган доор. Чаатас дөбө мүрзөлөрү чоң жалпак таштар менен жабылып, жерге орноштурулган чоң-чоң таш мамалар менен курчалган. Таш мамалар чаатас, жоокер таш деп аталган. Ошол мезгилде кыргыздар отко сыйынып, өлгөндөрдү өрттөшкөн жана анын күлүн карапа идишке же атайын баштыкка салып, мүрзөнүн казанагына коюшкан. Белгилүү адамдардын мүрзөлөрүнүн диаметри 5-40 метрлик, бийиктиги 5-7 метрлик дөбөгө айланган. Мүрзөгө асем буюмдар, ат жабдыктары, курал-жарактар, алтындан, күмүштөн жасалган идиштер коюлган. Енисейдин аймагынан чаатастык мезгилине таандык аскага, ташка чегилген сүрөттөр, жазуулар, карапа идиштер табылган. Табылгалар ошол доордогу кыргыздардын маданиятынын жогорку деңгээлде өнүккөндүгүнөн кабар берет. Перс тарыхчысы Абу Саид Гардизи кыргыздардан туткан дини боюнча төмөнкүдөй жазган. Кыргыздар индустар сыяктуу өлүктөрдү өрттөшүп,
От эң таза нерсе, отко түшкөндөрдүн баары тазаланат деп эсептешкен. Өлүктү да от булганычтан жана күнөөдөн тазалайт деп айтышат. Кээ бир кыргыздар уйга, шамалга, сагызганга, кирпиге сыйытышат. Алардын арасында фагинумдар, башкача айтканда шамандар болгон. Алар ар жылы белгилүү бир күндү бардык музыканттарды ала келишет да көңүлдүү той үчүн даярдашат. Музыканттар ойной баштаганда фагинум эстен танат. Ушул учурда андан бул жылы эмне болот деп сурашат. Ал баарын алдын ала айтат жана көпчүлүк учурда анын айткандары туура келет деп жазган. Енисей кыргыздарынын жазуусу. Америкалык изилдөөчү Каньен Катиснер "Дүйнө тилдери" деген чыгармасында азыр биздин билгендерибизге негиздегенде эң байыркы түрк эли кыргыздар. Алардын жазуу эстеликтери мындан 2000 жыл мурда эле бар болчу деп жазган. Алтай тоосунун түндүк чыгыш жагын жана Енисей дарыясынын жогорку агымында мамлекет курган кыргыздар 5-кылымда өздөрүнүн жазуусун жараткан. Енисей кыргыздары биздин замандын 5-кылымынан баштап фарсиянын арамей жазуусуна негизделген бир түрдүү жазууну колдонушкан. Енисей жазуулары 39 тамгадан турган, анын 5-өө үндүү болгон. Орхон Енисей жазуусу таш жазуу эстеликтери табылгандан кийин 1889-1961 жылдары илимде белгилүү болгон. Таластан табылган 14 таш жазуу, аларга окшош Енисей, Орхон жазуулар түрк кагандыктын доорун чагылдырат. Ошондуктан аларды байыркы түрк жазуусу деп дагы аташат. Окумуштуулар Страленберг, Мессершмитт байыркы кыргыз жазуусун байыркы түндүк Европада колдонулган руна жазуусу менен окшоштугуна карап, аны рунасымал жазуу деп аташкан. 7-11 кылымдарда Монголияда, Түштүк Сибирь, Орто Азия аймактарында балбалдарга, тиричилик буюмдарына түрк элдеринин тилинде жазылган жазуу эстеликтери Орхон жана Енисей жазуулары деп аталган. Орхон Енисей жазуу эстеликтери Тувадан, Тоолу Алтайдан, Якутиянын түндүгүнөн жана Кыргызстандын Талас, Кочкор өрөөндөрүнөн табылган. Таластагы жазуулар Енисейдеги жазуу эстеликтерине тектеш. Жазууларды 1893-жылы даниялык профессор Томсон чечмелеген. 1894-жылы академик Радлов окуган. Талас өрөөнүнүн 14 анча чоң эмес эпитафиялык мөзөө башына коюлган таштарда чегилген руна жазуулары табылган. Алар түргөш кагандары Сулук Чавушчор жана анын балдарынын башкаруу мезгилине туура келет. 1889-жылы Кошо Сайдам өрөөнүндөгү Орхон дарыясынын боюнан сибирдик археолог Ядринцев байыркы түрк каганы Билгеге мурда өлгөн анын агасы Күлтегинге арналган таш эстеликти тапкан. Клеменс Улан-Батордон 36 чакырым алыстыкта жайгашкан жерден Тонь-Йокукка арналган жазуу эстелигин тапкан. Күлтегиндин арбагына багышталган таш жазууда кыргыз каганынын аты аталат. Мааниси өзү барсбек эле, каган атка кондурган биз элек. Зайыптыгына менин карындашым баянды бердим эле. Бирок ал биздин тилди албай безери болду. Ошон үчүн каганды өлтүрдүк, элин кул менен күн кылдык деп жазылган. Андан ары Күлтегиндин таш жазуусунан Барсбектин өлгөн жайы тууралуу окуйбуз. Биз кыргыз элин уктап жаткан маалда талкаладык. Каганы менен сунга чер токойунда кармаштык. Кыргыздардын каганы биз өлтүрдүк, элин багынттык деп жазылган. Алтын көлдүн жээгинен түшүнүксүз тамгалар чегилген 2 жалпак ташты тапкан сибирдик дыйкандын табылгасын Корчаков окумуштуу Мартьяновго кабарлаган. Ал Сибирде 1977-жылы музей ачкан. Бул 2 таш ошол музейде сакталуу. Ал таштагы жазуулар Барсбекке арналган. Орхон Енисей жазууларына орус окумуштуулары Радлов, Малов жана Түркия окумуштуусу Орхун кызыгышкан. Белгилүү түрколог Кляшторный 1977-жылы Миң-Өзөнгө барып, 2 таш жазууну теңтүп нускасын окуган. Анда Барсбекке арналган текст баяндалган. Эрен улукка арналган таш жазуу.
Мен элимден 4 жолу четке чыгып, 4 жолу кайра келдим. Ошол эрдигиме ынанчы алып, аябай сыйлады, деп жазылган. Таластагы жазуу эстеликтери 1896 жылдан баштап изилденген. Улуу Ата уездинин башчысы Калауар Айыртамойдон Орхон Енисей руунасымал жазууларын окшогон ташты тапкан. Аны Радылов окуган. 1898 жылы Таласка археологиялык экспедиция жөнөтүлүп, алар да 2 эстеликти табышкан. Кийин 7 таш эстелик табылган. 1925 жылы көрүнүктүү окумуштуу Массон Таласка келип, таш эстеликтерин сактоо жөнүндө музей түзүү жөнүндө пикирин айткан. 1976 жылы гана Манастын Күмбөзү аттуу адабий этнографиялык музей түзүлгөн. Азыркы мезгилде Талас өрөөнүндө 200дөн ашык байыркы руунасымал жазуу эстеликтери катталган. Байыркы түрк руунасымал жазуусунун келип чыгышы жөнүндө бир нече пикир бар. Анын ичинен негиздүүсү бул жазуу Согду жазуусунун негизинде келип чыккан. Жазуу бардыгы 38 белгиден турат. Алар бири-бири менен уланбай, геометриялык фигураларга окшоп жана Согду жазуусунан ташка жыгачка түшүрүүгө ыңгайлуулугу менен айырмаланат. Таластагы номер 2 эстелик тарыхый тандоого мүмкүндүк берген. 150 белгиден турат. Анын мазмуну төмөндө берилген. Кыргыздардын жазуусу 5-11 кылымдарда колдонулган. Ислам дининин жана маданиятынын тарашы менен байыркы түрк жазуусун араб жазуусу сүрөт чыгарган. Бул жазуу 13 кылымга чейин пайдаланылбай калган. Бирок анын элементтери кыргыз урууларынын тамга белгилери катары 20 кылымга чейин сакталып калган. Енисей кыргыздардын салт санаасы. Енисей кыргыздарында негизинен 3 майрам болгон. Жаз майрамы. Жаз майрамы 3 күн 3 түн өткөрүлгөн. Бул кыштын чыгышы менен жазга аман-эсен жетүү дегенди билдирген майрам болгон. Нооруз майрамы. Ноорузга каган баштаган уруу башчылары катышкан. Күз майрамы. Күз келгенде жыйым-теримге арналган майрам болгон. Нооруз майрамы. Кыргыздар Ноорузда теңирге, арбактарга сыйынып, ар кандай ырым-жырымдарды өткөрүп, курмандыкка жылкы, өгүз, койлорду чалышчу. Ата-бабалардын мүрдөсүнө барып, ак, сары, көк чүпүрөк байлашкан. Нооруз асмандагы токтуу жылдыз көрүнгөн күндүн 2 күнү айдын 22 күнү белгиленчү. Ал теңирге сыйынып, ар түрдүү ырым-жырымдарды жасап, жаңы жылдан жакшылык тилешчү, көжө тамагын жасашчу. Байыркы Кытай жазуу булактары боюнча Енисей кыргыздарынын туруктуу календары бар экендиги айтылат. Кыргыздар жылдын башын ай деп атаган жана 3 айды бир мезгил деп эсептеп, ар бир мезгилди жаз, жай, күз, кыш деп бөлүшкөн. Ар бир жыл 12 жанвардын аты менен аталган. 554-555 жылдары кыргыздар түрк кагандыгын түзгөн Бумун өлгөндөн кийин Ухан каганга баш ийишкен. Салык катары өздөрү жасаган албарс мүйүздүү куралдарды берип турган. 581 жылы түрк кагандыгы экиге бөлүнгөн, чыгыш жана батыш болуп. 630 жылы чыгыш түрк кагандыгы кулагандан кийин Енисей кыргыз кагандыгы аз убакытка эркиндикке чыккан. 648-жылы Кытайга Шибоцуй Аджан баштаган элчиликти жөнөткөн. Аларды жакшы кабыл алып, той өткөрүп, ага жогорку чин аскер чинин ыйгарып, Цзянкун аймагынын генерал-губернатору кылып жарыялаган. Кыргыздар Кытайдын букаралыгына өткөнү менен иш жүзүндө тан ортосу реалдуу бийликке ээ болгон эмес. Кыргыздар Кытай менен соода гана жүргүзүп турган. Аскер күчтөрүн түзүп, бардык аймакты 6 округга бөлүп, аларды башкаруу системасын жакшыртып, мамлекет акырындык менен социалдык-экономикалык жактан өнүгө баштаган. Тема боюнча суроолор. Енисей кыргыздарынын чарбасына мүнөздөмө бергиле. Орхон Енисей жазууларынын мааниси кандай? Енисейдеги жана Таластагы жазуулардын окшоштуктары эмнени түшүндүрөт? Енисей кыргыздардын салт санаасы жөнүндө айтып бергиле. Байыркы кыргыздардын
Элдик календары кандай болгон?